Арбаңыздар, урматтуу достор. Урматтуу Китептүү каналынын көрүүчүлөрү. Мен кайрадан ушул Китептүү каналына келип, дагы бир окуган китебим жөнүндө айтып берейин деп чечтим. Бул китеп, китеп дегенде китептин ичиндеги бир аңгеме. Аябай таанымал француз жазуучусу Альбер Камю дегендин «Неверная жена» деген аңгемесин айтып бергим келет. Бул аңгемени айтып берерден мурда мен бүгүнкү күндө аябай актуалдуу болгон, аябай мындай адамдардын арасында бир иллет катарыбы же бир жаман бир чыр чатактардын башы катары белгилүү болгон бул измена, орусча айтканда измена, кыргызча айтканда алдатуу, көзүнө шөп салуу деген темага бир тийип кетким келет. Ошол измена темасы бүгүнкү күндө канчалаган үй бүлөлөрдү бири бири менен ажыраштырып, бири бири менен алыстаттырып жатат. Бул ошол биз ар дайым ишке ашып бүткөн нерсеге карайбыз да, башкача айтканда результатка карайбыз да, дайыма жыйынтыгыначы. Ал эмнеден пайда болот, кантип башталат деген нерсеге анча көңүл бурбайбыз. Дал ушул бүгүн мына ушул айтып бере турган бул чыгармада Альбер Камюнун ошол «Неверная жена» аттуу чыгармасы дал ушул эме тууралуу. Изменанын башталышы, кантип башталат, кандайча болот деген тууралуу сөз болот. Ошол жөнүндө айтып берем. Чыгармада эки аялы күйөөсү болот. Алар 20 жылдан ашык убакыттан бери жашашат. Күйөөсү болсо ал жерден Аравиядан материалдарды алып келип сатат. Бир күнү ошол аялы менен күйөөсү Аравиядан ошол Африканын түндүгүнөн, башкача айтканда ал жерден көптөгөн материалдарды эч кандай ортомсуз жок алып келип Францияга сатыш үчүн ал жерге жолго чыгышат, товар алып келгени. Ошол жолдо баратып, ошол күйөөсү Марсель, ал эми аялы Жанин, ошол аялы Жанин көп нерселерди ойлоно баштайт да. Өзүнүн кусалыгы ичине батпай, адамдарга маани берип, анан кийин бир башкача ой сезимдер пайда болуп, бир өзүн бактылуу сезе албайт да, эч өзүн бир бактылуу сезе албайт. Акча дейин десе акчасы деле бар. Соодагер күйөөсү бар, алар эч нерсеге мындай зар болбойт, акчага зар болбойт. Бирок эмнегедир ага бир нерсе жетишпегендей болот да. Анан дайыма эле ушул маанайы чөгүп, өлүм жөнүндө көп ойлоп, өзүнүн денесин толуп семирип кеткендиги тууралуу көп ойлоп, бирок кайра эле мен күйөөмө керекмин да, анан күйөөм мага кайра эле керек да деп, кайра өзүнүн күйөөсүнө мындай керектүү бир аял экенин ойлойт. Кайра ошол эле учурда мен күйөөм мени сүйбөсө керек, мен жөн эле жүрөт жанымда. Жөн гана эркектер бир өзүнө баш калкалай турган бир ургаачыны же болбосо бир аялды дайыма бир аялдын жанында жүргүсү келет деп ойлошот. Ошон үчүн эле мени күйөөм жанымда мени менен жашап жүрөт деген ойлор келет да. Автобуста баратып бир француз солдат, француз араб аралашкан бир солдат аны карап тургандай сезилет. Ал карабаса деле карап тургандай сезиле берет. Анан кийин күйөөсү экөө бир отельге кирет. Отельге киргенде толтура эркек болот отельде. Анын ичинде эч бир аял жок болот. Анан эмнегедир ошол эркектер ошол Жанинге көңүл бурбай коюшат да. Жанин ойлойт, мени караса керек азыр депчи. Бирок эч ким ага көңүл бурбайт. Анан Жанин ого бетер башкача болот. Демек мен дейт мындай эме болуп калыпмын да дейт. Эркектер кызыкпай турган бир адам болуп калыпмын да деген ой кетет да. Өзүнөн өзү эле ушундай ойлор келе баштайт. Тиги бир кусалык болуп аткан болот да Жанинде. Анан күйөөсү экөө ошол гостиницага келип жатышат. Анан жатып Жанин эч эле уктай албай коет да. Анан ойлонот. Эмнеге дейт, ошол мен да мындай бактысызмын дейт. Эмнеге мен бактысыз болуп калдым дейт. Эмнеге мен дейт мындай өлүм жөнүндө көп ойлонуп калдым дейт. Балким дейт биз экөөбүз 20 жылдан бери жашасак дагы ушул балабыз жокпу, ошондон болуп атабы же болбосо кандай дейт. Бирок күйөөм менен мурункудай эле мамилем жакшы дейт. Ал мага ар нерсени алып берет дейт. Айтканымды кылат дейт. Бирок эмнегедир мындай кусалык болот да. Анан күйөөсү го ал эч нерседен кабатыр жок эле, мындай кадимкидей эле жатып уктап калат. Анан аял уйкусу келбейт да, 2-3 уктап ойгонуп турат. Анан ордунан туруп ошол терезеден, балкондон сыртты карайт да, сыртты караса эле ошол асмандагы жадыраган жылдыздар, анан кийин алыста ошол чөлдө бедуиндердин чатырларын көрөт. Анан көрүп
аябай таң калат да. Булар аябай эркин жашашат дейт. Аларда же акча деле жок, же башка деле жок дейт. Аларда ушул бир нерсе бар дейт да. Кудай Таала дейт мага башында бир нерсе берген дейт. Бактылуулукту берген дейт. Бирок мен ошол бактылуулукка жетпей калдым. Ошол бактылуулук ошол арабтар, ошол бедуин арабтарда болсо керек ошол бактылуулук деп ойлойт. Анан кийин күйөөсүнө айтпастан ошол жакка барып эшикке чыккысы келет да. Анан кийин акырын туфлисин кийип, күйөөсүнө билдирбей акырын бутунун учу менен басып эшикке чыгат да. Анан ошол эшикке чыгып чуркайт да. Чуркап асман, жылдыздар, баягы кумдуу чөл, шамал болуп, анан жарыктар, ошо алыстагы бедуиндердин үйлөрү көрүнүп, анан чуркап аябай бир башкача сезимдер болот да. Буга чейин эч күтпөгөн сезимдер болот. Анан кийин нааразы болуп жүргөн жашоосуна ыраазычылык пайда болот да. Бир кимдир бирөө аны күтүп аткандай болот. Кандайдыр бир кызыктуу нерселер ал аялды күтүп аткандай сезилет өзүнөчү. Анан кийин ошентип отуруп, анан кайра ошондой сезимдерди көрүп, сезип, анан кайра эмеге келет да. Ошол гостиницасына номерине келип, анан келип күйөөсүнүн жанына келип, диванга келип отурганда күйөөсү ойгонот. Ойгонуп туруп эле эч нерсени билбестен, Жаниндин сыртка чыгып келгенин билбестен эле туруп суу ичип кайра жатып алат. Анан тиги аялы туруп ыйлап ийет да. Анан аябай ыйлап ийет. Анан тиги күйөөсү сурайт, эмне болду десе, аял айтат, Жанин айтат, жок эчтеке болгон жок дейт. Баары жакшы дейт. Сен уктай бер, эс ала бер дейт. Анан тиги күйөөсү жатып анан уктап калышат да. Бул чыгарма ушундай аяктайт. Эми бул чыгармада мындай деген сөз чыгат да. Измена, башкача айтканда, бирөөнүн көзүнө чөп салуу бул бир гана физикалык жактан бир кыймыл эмес, физикалык бир процедура эмес. Бирөөнү барып кармап же ошо менен болуп, ошо менен түндү өткөрүү эмес дейт да. Чыгарманын мааниси. Измена дейт, бул дейт сенин оюңдагы нерсе дейт. Демек сен оюңда бирөөнү, сен өзүңүн жубайың менен туруп дейт, оюңда башка бир нерсе болсо дейт, демек измена башталды деген сөз дейт да. Демек ал аял дагы 20 жыл жашаганына карабастан бир күйөөсүнөн бир сууктай алыстай түшкөндөй бир сезимдер пайда болот дагы. Ошол сыртка чыкканда бир кандайдыр бир аны бир нерсе күтүп аткандай, бир жаңы жашоо күтүп аткандай бир сезим пайда болот да. Анан ошол түнү күйөөсүнө айтпай чыгып барып ошондой сезимди сезип келгендиги үчүн келип туруп ошол күйөөсүнүн жанында, күйөөсү баягы ойгонгондон кийин күйөөсүнүн жанында ошол измена кылгандай, күйөөсүнүн көзүнө чөп салгандай күнөө көрсөзүп өзүн ыйлап жиберген ошодон да. Демек дейт, мен дейт уже дейт измена кылдым күйөөмө дейт да. Мен бирөө менен кетип калып же бирөө менен түндү өткөрбөсөм дагы дейт, мен уже дейт оюм жактан, фикри жактан мен өзүмне измена кылдым, күйөөмө алдаттым дейт, көзүнө чөп салдым дейт. Демек, эң негизгиси ошол мен чыгармадан бир айта турган нерсе, жыйынтык. Дайыма мындай, эгер жигит менен кыз үйлөнө турган болсо, бири-бирин жактырып аны үйлөнүш. Анын оюнда башка бирөө болуп, сен аны зордоп алып алсаң, эч качан ал сени менен өзүн толук берип жашай албайт. Себеби ал башка бирөөнү ойлоп жүрө берет. Бул дагы эмне? Бул дагы көзүнө чөп салуу, измена. Бир күн ошол ойлору чындыкка ашат да, бир күн ошол реализовать этилет да. Бир күн ал изменага барат. Эгер ошондой ой пайда болгон болсо, демек эмне? Сүйүктүү адам менен деле ошол мамилени кармап туруш үчүн, ошондой ойду пайда кылбаш үчүн ар бир адамдын аң сезиминде биз жакшы мындай мамиле кылып, жакшы ошо камкордукта болушубуз керек деген ойду айтат. Ошол сиздерге чоң рахмат менин сөздөрүмү тажабастан укканыңыздар үчүн. Ошо Альбер Камюнун Неверная жена деген чыгармасын баарыңыздарга сунуштайм. Андан башка дагы бул жазуучунун Чума деген, Падение деген аябай мындай жакшы чыгармалары бар. Биздин Айтматовдун Маңгурт түшүнүгүнө да жакындап кетет. Аябай психологиялык, философиялык чыгармалар. Баарыңыздарга сунуштайм. Китеп ТВ каналына дагы ошол мага мүмкүнчүлүк берип, чыгарма окуган чыгармамды айтып бергениме терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ошону менен кийинкиден жолугушканга чейин аман болуңуздар. Чоң рахмат. Китеп окуңуздар, китеп сүйүңүздөр.